учурда Украина президентин шайлоо биринчи туру болуп өттү. Анда куудул кесиптешиңиз десек болот. Актер Владимир Зеленский добуш бергендердин 30% алды да. Анан Украинанын бул элинин бул тандоосун сиз кандай кабыл алдыңыз? Бизде бул куудулдук кесипти бул мындай бир несерьезный адам катары кабыл алып кое берет да. Илгертеден бери да өзү ушундай кабыл алат. Аларда болсо тамаша айтып аткан адам өзүнүн ар жактан ошо көйгөйлүү маселелерди тамашалар аркылуу дайыма чагылдырып турган адам, ошол көйгөйдүн үстүндө дайыма кейип ошону элге алып чыгып жүргөн адам катары кабыл алат да. Бизге белгилүү болгондой мунун теле сериалы да бар Зеленскийдин. Анда ал президенттик ролду ойногон, көрсөңүз керек. Анан айрым серепчилер айтып атат, бул жакшы үгүт кампаниясы болгон депчи. Элдер ошол сериалдагы Зеленскийге добуш берип атабы же чыныгы азыркы жашоодогу Зеленскийге добуш бердиби деген нерселерди айтып атышат. Сиздин оюңузча эл кандай, учурдагы Зеленскийге ишенип атабы же ошо тасмадагы Зеленскийге ишенип атабы? Жакшы салыштырмалуу болот экен. Мунун көбүрөөк проценти тасмадагы Зеленскийге ишенип атат. Көбүрөөк проценти. Бул аябай жакшы. Себеби тасмада Слуга народа Зеленский аябай бардык ошо кемчиликтерди чукуп тапкан, кадрларды аябай жакшы көрсөткөн. Аны көрсөткөндө дагы элдер аябай өздөрүнүн жүрөгүндөгү ушунчалык кыйналган нерсесинин баарын, ошол айта турган оюнун баарын ошо Зеленский аркылуу айтылган да бийликке. Сен өзүң эле артист болуп эле жүрө бербейсиңби деген көз караш менен айтат да биздин элчи. Артист болуп жүрө берейин десең, бизден ашкан артисттер ушунчалык элди ушул жагдайга алып келип койду, азыр кыйналып жашап атасыздар. Ошол себептен элдери ушул нерсени түшүндү дагы, бир чети наказание катары дагы мурдакыларга. Керек болсо биз өзүбүз колдой турган, өзүбүздүн көңүлүбүзгө туура келген адамды деле колдоп коебуз деген нерсени да билдиргиси келген жагы бар. Туура айттыңыз, бул коомдо калыптанып калган нерсени айттыңыз. Украина эли бул нерсени бузду да, мисалы ишенди. Маданият адамы мамлекеттик саясий ишти да жүргүзө аларына ишенди да. Сиз айткандай биздин коом ушундай ишеним барбы? Бар болсо канча пайыз? Мен президенттикке кандидатурам койгондо, ошондо канча бир процент адам аябай жаман көрүү менен караганда. Мен ал кезде президенттикке кандидатурам койгондо элдин көйгөйүн ошол учурдагы Атамбаев менен мен дебатка чыгып калсам деген максат менен, элдин көйгөйүн айтсам деген максат менен чыккам. Демек биз элде кандай болуп атат, эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө катары алардын эмесин түшүнүп турабыз. Ошол себептен биздин эл түшүнгөнчө дагы бир топ убакыт бар болуш керек. Азыркы Зеленскийге окшоп менде бир случай болгон. 34-чү шайлоо округу, Кочкор округу боюнча депутаттыкка кандидатурам койгондо ошол кезде Усубалиев аксакалга мен азыркыдай эме кылып конкурент болуп койгом. Себеби ал кезде элдин баары Усубалиев жакшы көрбөй, аксакал кетсин, карып калды кетсин, эми жаштар келсин деп атканда мен койгом да. Ошондо мындай да учур бар да, азыркы Зеленскийдикин алып көргөндө. Мурдакыдан тажап, андан көрө ушул уякту колдоп коелучу деген дагы психология бар да. Ага дагы Зеленскийдин мурдакы ошол жанагы сериалы, анын эмгеги, элдердин көңүлүн көтөрүп жүргөнү, анан серьезный эми ал жакта иштегенде ошол кинодо сценарийди аябай политизированный кылып туруп, саясатташтырып, ошол саясатты аябай чукуп чыгып көрсөтө турган кылып, атайын эле мурда ушуга ылайыкташтырып даярдаган экен да. Биз да ошентишибиз керек экен, шайлоого жакындаганча азыр катуу ошол эмгек кылып ошол Зеленскийдин эмесин кайталаган сыяктуу бир нерселерди иштеп чыгышыбыз керек экен да. Президентке кандидатурам коюп атпайм. Мен өзү ушундай саясатка аралашып, анан саясатты мындай тамаша катарында карап, мындай өзүмө шоу кылып ийейин деген максатымда койчу эмесмин. Мындай бир жардам тийип калсын, мен деле алардын колунан келген нерсе менин деле колумдан келет деген ичимдеги нерсем бар. Ошон үчүн коюп келатам да. Бирок биздин эл кабыл албай коет. Сен артистсиң деп эле тура берет. Болду. Ушул нерсе менен өзүбүз эме болуп калганбыз да. Мисалы жалпы элди айтып атабыз. Сиз өзүңүз ошо президенттикке койгондо жакын ага туугандарыңыз, үй бүлөңүз
кандай кабыл алды эле? Айтып атпаймынбы, мен үй бүлөм деле жакындарым баары эле мени тамашалап атат деп койгонда. Тамашалап эме кылып коюп атат. Мен ал кезде оюм айтып атпаймынбы, мен президент болуп кетем деп деген эме менен койгон эмесмин. Аны билем, ал президент болуп кетиш үчүн канча деген ошол эмгек керек дегенде, элдин ишеничи керек, ошол жол менен эмгектенип келишим керек, мисалычы. Эмикиде коесузбу, эмки шайлоолордо? Парламентскийге дагы бир партия менен койгонго аракет кылып көрөм, эгерде эмем туура келсе. Кайсыл партия менен келишсек дегендей, кайсы партиянын багыты көңүлгө туура келген болсо. Анан биздин коомдо ошондой ишенимдүү өзгөрүүгө барыш үчүн эмне кылыш керек, кандай кадам кылыш керек? Азыркы учурда биздики деле ошол окшош эле эмеге туура келип калдык биз дагычы. Азыр бизге дагы бир ошондой жаңылык, элдин көйгөйүн чындап түшүнө турган, ошону ээчий турган дагы бир лидер керек болуп калды да. Ушундай да. Бул эмне деп айткым келип атат? Мурдагы саясатчылар, мурдагы чиновниктерге элдердин ишеними кетип калды да. Анан айла жок эле анан кайта деле баягы алар өздөрүнүн мурдагы көнүп калган тажрыйбасы менен, баягы тыйыны менен ошентип атып эле анан кайта аралашып алып, көбүрөөк процентин кайра эле ошолор түзүп алып атат экен да.